Адатта аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп келген президенттин маалымат жыйыны бул ирет коомдук биринчи каналдын имаратында өтмөкчү. КТРКнын чоң студиясы азыр маалымат жыйынды кынтыксыз, кемчиликсиз өткөрүүгө даярдалууда. Жарыктандыруу, үн жана башка жабдыктарды даярдоо иштери азыр кызуу жүрүп жатат. Ал эми журналисттерге түзүлгөн шартка келе турган болсок, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү түз эфирде маалыматты ыкчам чагылдырыш үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр, шарттар каралды. Шайлоо алдындагы дебаттар, саясий программалар, талкуулар тартылган коомдук каналдын чоң студиясы бул ирет өлкө башчынын милдетин аткаруучунун маалымат жыйыны үчүн даярдалды. КТРКнын студиялары, имараты, аппаратнелер толугу менен маалымат жыйынын өткөргөнү даяр. Өзүңүздөр байкагандай эле чоң экран, LED экрандар коюлду. Оформленияны да жакшылап жасадык. Эл аралык деңгээлде эле өтөт буюрса. Журналисттерге толугу менен бардык условиялар даяр. Wi-Fi жагы, интернет жана бөлөк керектелүүчү нерселердин баары даяр. Мындан 15 жыл мурда президенттин маалымат жыйындары дал ушул КТРКда өтүп келген болсо, акыркы мезгилде мындай салт токтоп калган. Бүгүн өткөн маалымат жыйыны баштан аяк түз эфирде көрсөтүлдү. 6 камера коюлду, 6 камера иштейт. Техникалар жаңы алынган. Биздин студияга болсо эми 150дөн ашык сырттан журналисттер келген тат. Анын баарына бардык техникалык жактан баары камсыздалды буюрса. Бизден алынган сигналдар өзүбүздөн кетет, коомдук биринчи каналдын. Анан дагы сырттан каалоочу каналдар бар, башка каналдардан дагы түз эфир бизден алып көрсөтүлөт. Түз эфирлер жалгыз эле коомдук каналдан кеткен жок. Башкы каналдын эфирдик толкуну башка да республикалык каналдарга берилди. Амантур Шергазиев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.